Мына кечөөтөн берки дүрүп өтүп аткан Адахан Мадумаровдун камалышы жөнүндө эки ооз сөз айтпасак болбойт. Анда биз бул жакта эмне кылып сүйлөйбүз, эмне кылып чыгып жүрөбүз деген маселе чыгат да. Эми мен көптөн бери эле айтып жазып келатам. Адахан мырзанын эми биз президент эле көчө айтпады, бир уч элбиз деп. Чынында ошондой. Дүйнөлүк деңгээлде алганда ошо Адахан өзү деле айтты эле бир кезде алакандай деп эле айта берет экенсиң деп. Алакандай болгон үчүн алакандай. Дүйнөлүк деңгээлде айтканда алакандай аз кыргыз. Бирибизди мыкты билебиз. Адахан мырзанын плюс оң жагын айтсам, мына биринчи депутат болуп чыкканда эле Акаев дорунан бери жанагы тикенектей сайылып же ракеттей сайылып ошо чындыкты, акыйкаттыкты айтып келатат. Аны эч ким тана албайт. Ошол айтып келатат, жанагы айтып аткандай сайрап келатат, итирмакчанын ичинде кошулуп коюнчу сагызгандай сайрап келатат. Булбулдай сайрап келатат, торгойдой сайрап келатат. Кыргыздын келечеги чындыгы үчүн. Муну эч ким тана албайт. Адахан мырзанын эрдиги ушул, бүгөк жалдыгы да ушул. Ал Адахан ошо боюнча бул дүйнөдөн өтөт. Маселе ушу чындык деп сайылып жүрүп. Эми анын өзүнүн кемчилиги жанагы. Мен өткөндө да айттым. Анын жанагы менсингени, эгосунун күчтүүлүгү, текебердик мүнөзү, ал эми сөөгү менен кете турган. Жанагы биздин макалдагыдай сүт менен бүткөн мүнөз сөөгү менен чыгат дейт. Ошол сыяктуу мүнөз. Анан эми ал жанагы мамлекетке чыккынчылык деген оор берененин коюлуп атышына келсем, мен аны баягы юрист же болбосо баягы бүтүн чыгара турган сот эмесмин, журналист катары, калемгер катары, жаран катары ой жүгүртөм да. Мисалы үчүн ошо 4 көчө деп атабыз, абдан жана кооптуу жери ошо 4 көчө. А Каркырага спикер катары кол койгон. Дагы мо Токмоктун капталын айтат. Тетиги Таластын бир жерин айтат. Спикер болуп турганда ратификацияда кол койгон. Эми мынабы 2-3 саясатчы сүйлөп атат да бул боюнча. Кайсынысына ишенериңди билбейсиң. Мына Айбалаев Мамат Аксакалды мен деле жакшы билем. Бул киши ошол Баткенде андан мурун Сымак комбинатында көп жыл директор болгон экен. Анан мен Баткенде барганда сурайм, а киши жакшы акыйкат башкарган. Ошол Тажикстан менен Кыргыздын ортосундагы жана алакаларды кыйын билген киши болгон деп айтат. Ал киши карандай ушул Адаханды күнөөлөп отурат. Ал эми мынабы берки саясатчыларды айталы. Маселен, Текебаев кече сүйлөп атат. Текебаев мурдагы записиби, кийинкисиби Текебаев айтып атат. Анын күнөөсү күлкү келтирет деп атат да. Эми аны бүт далилдеп атат. Мисалы үчүн Исаков генерал, Исмаил Исаков. Бул киши дагы акыйкат эле сүйлөгөн киши, мен билгенден. Өзү дагы запкы көргөн далай акыйкатсыз бийликтен. Ал киши бүт картал менен көрсөтүп атат. Адахандын мынандай кылган иши, суу көчпөгөн иш деп. Эми ушу менен Адаханды алып барып эле жана спецназ менен колду бурап бир кезден болду. Ал бүгүнкү эле бийлик ошол маскачандар менен кармап аткан жок. Тетиги Жумакадыров беле ким деген айыл чарба министри болду, кийин өтүп кетпедиби? Аны аэропорттон түшүп келатканда Акаевдин бийлиги ошончо элдин алдында өзүнүн министрин, кийин ал күнөөсү жок экен, күнөө бечара, күнөөсү сакталды, бирок жүрөгү оорулуу болуп жүрүп ошондон өлдү, орой айтканда. Ошол айыл чарба министри болуп жүргөн Жумакадыров беле, Жумакадыр деген жигитти жакшы билем, бир мындай толук болуп койгон жигит. Биз курдук эле, бизден кичүү болчу. Ошону трактан кармаган, маскачандар бар, автомат менен. Тим эле укмуш террорист келаткандайчы. А кийин күнөөсү жок чыкты, бирок анын жүрөгү өлдү да. Ден соолугу өлгөн, ошо менен өзү дагы эрте мезгилсиз көз жумду. Бири-бирибизди каралоонун мыйзамдуу дагы, анан нарктуу дагы, маданияттуу дагы механизмдери бар да. Мен ошону сунуш кылат элем, каалайт элем, өтүнөт элем бийликтен. Ошол ар мыйзамдан чыкпасак. Анан эле коркутуунун, үркүтүүнүн жолдору ал коркунучтуу албетте. Коркутуунун жолдору ошол 21-кылымда ошентип отурсак биз кайда барабыз? Ормон кандай андай ормон опусасында деле андай болгон эмес. Маселен, тетиги Чапайчылык доор деген орустар коюп кеткен тиги көчмөн доорда. Андай эле баса калган анын өттү кетти да. Ошон үчүн мен Адахан мырзанын
мынандай өтө биз чалкеш мезгилдерде жашап атканда, бүткүл дүйнөлүк коокалуу мезгилде жашап атканда бири-бирибизди да аяп, өтүп кетээрибизди аяп, аманат өмүр экенин аяп, бетеге кетип бел калаарын, бектер кетип эл калаарын ойлоп, бири-бирибизди бир жакшы бийлик үлгү болсо бул тараптан. Ал кылмышкер албетте кылмышын тартыш керек. Жазага алыныш керек. Ал эми кол койгону болсо, мен ушул Абахан мырзанын кол койгон жана спикерлик кестерде кол койгону чын эле болсо, ал моралдык күнөөсү бар деп эсептейм чындыгында. Спикер кесинде каркыранын кетип атканына кол койгосо, ошо ратификациясына анда күнөө бар. Аны моралдык жактан. Ошол Абаханды күнөөгө тарткандай алып бара келди деп, мурдагында башкаларын да ревизиялаш керек анда. Акаевдин ордундагы үзөңгү куш кеткенин, анан каркыра кеткенин, башка жанагы песак же болбосо мамлекетти талап тоноонун кимдер кол койгон, кимдер ошол жанагыдай кооптуу, мисалы үчүн теге Кумтөр канча жыл, канча алтындары, канча уурдалган аскер келип, экология орду толугу зыян алып келди да жаратылышка. Ошолорго ким кол койгон? Ким узарткан? Ушунун баарын ушул Мадумаров аркылуу анан кайрадан алып чыгыш керек, ошолорду ревизиялаш керек анда. Мыкты айткан, мына быйыл эле жайында айттыбы, УКМКнын жетекчиси Ташиев Камчыбек мырза айтты го, мына өткөндөрдүн баары ошо боюнча калбайт, ревизиялайбыз деген мааниде айткан. Сөзү мага абдан жаккан. Ошонун баарын кайрадан ревизиялаш керек, акыйкатты тетик эгемендиктен берки акыйкатты ордуна коюш керек. Кайсы бир деңгээлде акталганын акталды деш керек. Ал мөөнөт өтүп кеткенин мөөнөт өттү деп айтыш керек. Эл алдында ошонун баардыгын чыгарып туруп отчет бериш керек элге. Ошондо тынчыйт. Жок дегенде жанагы 700 кишинин алдында курултай деп чогула турган. Мына ушундай болот да. А болбосо эми камалгандан эле өзү да даярмын деп жүрбөдү. Камалды да президент, азыркы президент да камалган. Мурдагылар деле Атамбаев канча жыл отурду. Азыр анын туалетиги Испанияда жүрөт деп атат. Анан эми Мандела камалган. Мына Нельсон Түштүк Африканын президенти болду. 70 ашкандан кийин 27 жыл түрмөдө отуруп. Анан 70 ашкандан кийин президент болуп. Анан мамлекеттин кайсы бир деңгээлинде кызмат кылып туруп, анан дүйнө салды кайран киши. 90 жаш ашап. Ошол 27 жыл темир экен жаны. Эми анын алдында биздин камалгандар эми Кудай сактасын. Ал жерде акталып, татынакай механизмдер менен. Бирок ошого мамиленин баардыгы ошол нарктын, элдүүлүктүн, анан мыйзам негизинде болгонун каалайбыз. Аманчылык болсун, ден соолук.